Саламатсыздарбы балдар. Бүгүн силер менен мен тамак аш гигиенасы жана тамак сиңирүү системасынын ооруларын алдын алуу боюнча сабак өтмөкчүмүн. Силер бул кезге чейин тамак сиңирүү органдар системасындагы органдардын түзүлүшүн жана алардын функциясын окуп үйрөнгөнсүңөр. Азыр силер болсо тамактануунун маанисине токтолуп кетейин. Жашоонун узактыгы, ден соолуктун чың болуусу, жумушка, окууга болгон жөндөмдүүлүк, салмак, бойдун өсүшү тамактанууга көз каранды. 70 жыл өмүр сүргөн адам орточо эсеп менен 50 тонна суу, 2,5 тонна белок, 2 тонна май, 10 тонна углевод жана ошондой эле 0,2-0,3 тонна туз пайдаланат экен. Эми азык болчу заттардан эмнелер бар? Бул жерде белок, углевод, май, витаминдер, минералдык туздар, булар бизде эң маанилүү курулуш материалы жана энергиянын булагы болуп саналмакчы. Тамактанууда рациондун дагы ар түрдүүлүгүн эске алуу керек. Дайыма бир түрдүү тамактарды эле ичкенге болбойт экен. Суу, витаминдер, минералдык туздар, углевод, май, белоктордун баары булар баалуу азыктар. Мына бул жерде силер көрүп тургандай тамактануунун пирамидасы турат. Бул жерде нан, боткону көп өлчөмдө, жемиш жашылчаларды андан азыраак өлчөмдө, эт, сүт, жумуртка, балык, тоок, быштакты андан да азыраак, ана эми май, кан, туз жана ошондой эле конфет, печеньеларды эң аз өлчөмдө пайдаланышыбыз бул максатка ылайыктуу болуп эсептелинет. Азыр мен балдар силер менен бирге ооз көмүрүндөгү органдар менен таанышкансыңар, тиш, шилекей бездери жөнүндө. Азыр мен силерге ошол эң маанилүү ооздун ичиндеги органдардан тишке токтолуп өтө турган болсом, тиш бул дагы биздин саламаттыктыбыздын эң биринчи сакчысы болуп эсептелинет экен. Тишти сыртынан каптап турган эмальдин бузулбашы үчүн биз ар дайым тишти күтө билишибиз керек. Силер балдар билет болушуңар керек, ар дайым тишти таза, 2 маал жууп, ошондой эле тамактангандан кийин дагы жылуу туздуу суу менен жууп туруу керек экенин унутпагыла. Тиштин бузулушуна алып келүүчү эң биринчи себеп бул тишти ар дайым катуу бир нерселерди тиш менен чагуу, бул тиштин бузулушуна алып келет экен. Ысык жана муздак суюктуктарды алмак салмак тез-тезден ичүү, анан эң биринчи кезекте тамеки тартуу бул тиштин бузулушуна алып келет. Азыр эми силер менен мен иче калып жугуштуу оорулардын жөнүндө айтып өтмөкчүмүн. Азыр силер видеого көңүл кылабыздар. Доскадагы турат жугуштуу иче карын оорулары, ошондой эле мите курт оорулары жөнүндө. Силер менен эң биринчи кезекте жугуштуу иче карын оорулары бул ичкелте же болбосо брюшной тиф. Мунун козгогучусу салмонелла бактериясы. Эгер ичкелте оорусуна чалдыккан адам боло турган болсо, кандай белгилер болот экен? Териси кубарыңкы, алсыздык, баш оору, табиттин төмөндөп кетиши, жүрөктүн согушунун жайлашы, ич көбү, ич өтү, денеге ар кандай кызыл нерселердин чыгып кетиши, дене температурасынын жогорулашы, кээ бир учурларда жөөлүү, мына ушунун баары тең белгилери болуп эсептелинет экен. Бул ичкелте оорусунун алдын алыш үчүн гигиеналык эрежелерди өтө так сактоо керек. Экинчи холера. Холераны болсо холера бактериясы козгойт. Бул оорунун белгилери ич өтүү, 1 сааттын ичинде 1 литрге чейин сууну жоготот, кусуу, окшуу, мына мунун баары тең организмдеги суунун жоголушуна алып келет экен. Бул бир нече саатка чейин созулат, организм суусуздандырылат. Мунун натыйжасында адам алсызданып, жалпы массасынын 10%-не чейин сууну жоготуу коркунучуна кабылат экен. Бул ооруну алдын алуу үчүн балдар кандай эрежелерди сактайбыз? Эгерде дайыма балдар тазалык, эң биринчи кезекте тазалыкты сакташ керек. Сууну кайнатылган сууну гана ичүү керек экен. Дайыма азыктарды жакшылап даярдап жеш керек. Мөмө жемиштерди жууп пайдаланыш керек. Анан
тамак ашты сакталуу эрежесине көңүл бурушубуз керек экен. Мына үчүнчү оору бул ботулизм оорусу. Бул ботулизм оорусунда болсо ботулизм бактериясы козгойт дагы. Бул ботулизм оорусунун эң коркунучу бул адамды өлүмгө чейин алып келе турган оору болуп эсептелинет. Каяктан пайда болот деген суроо келип турат. Дайыма апаларыбыз күз келгенден баштап үйдө консервацияларды жүргүзө башташат. Азыктарды, мөбө жемиштерди маринадтайт, туздайт дегендей. Мына ушул мезгилдерде даярдалган азыктарды карап туура пайдаланышыбыз керек экен. Эгерде капкагы көп кала турган болсо, бул азыктарды жегенден баш тартуу керек. Ботулизм оорусу, ботулизм бактериясы уйда, чычкандарга булар болсо коркунуч туудурбайт экен. Эми бул оорунун белгилери кайсылар экен? Баш оорур экен, кусат, ичи ооруйт, дене температурасы көтөрүлөт, ошондой эле эсин жоготот экен, моюн, дем алуу органдарынын булчуңдары иштебей калат экен. Анан акырында эгерде тезинен дарыгерге кайрыла турган болбосо, анда өлүмгө чейин алып келет экен. Бул ооруну жана мен айтып кеткендей, ар дайым консервацияланган азыктарды туура пайдаланышыбыз керек экен. Ал эми дизентерия оорусунун козгогучу дизентерия бактериясы. Дизентерия бактериясы жуулбаган жер жемиштерден, гигиенаны сактабагандыктан жугат экен. Аны силер билесиңер, чымын, таракандар да жугузушу мүмкүн экен. Бул оорунун белгилери баш ооруу, алсыздык, дене температурасынын көтөрүлүшү, ич өтүү, мына ушунун баары тең бул оорунун белгилери болуп саналат. Демек балдар, силер менен мен азыр жугуштуу ичи карын оорулары жөнүндө түшүнүк берип өттүм. Силерге болсо азыр дагы ичи карын ооруларынын дагы козгогучтары бул мите курт оорулары жөнүндө айтып бермекчимин. Эми мите курт оорулары силер көрүп тургандай аскаридоз, энтеробиоз, киниолинхоз, киниоз деген ооруларды силер балким уксаңар угуп жүргөнүрсүңөр, ал эми көбүңөр бул тууралуу билбейсиңер. Аскаридоз оорусун бул аскарида деген жумуру курт козгойт. Энтеробиоз оорусун болсо чүчөк курту козгосот. Пениархиоз оорусун бодо тасма курту, тениозду болсо чочко тасма курту козгойт экен. Мына бодо тасма курту, чочко тасма курту булар эттен жугат. Этти дайыма толук бышырып, жакшылап бышырып гана пайдаланыш керек экен. Аскаридоз, энтеробиоз оорусунан болсо гигиеналык эрежелерди сактап гана коргонууга болот экен. Балдар, эми азыр силер менен бирге мен азыктануу гигиенасынын эрежелерине токтолуп кетели. Азыктануу гигиенасынын эрежелери белгиленген гана убакытта тамактануу керек. Жашылчаларды жана мөмө жемиштерди чийки колдонуу керек. Үчүнчү, азыктын көпчүлүк бөлүгүн бышырылган гана түрдө пайдаланыш керек. Мисалы сүт, эт, жумуртка жана башкаларды. Төртүнчү, тамакты ашыкча десе бул ден соолукка зыян. Алтынчы, түшкү тамакты, салатты андан соң биринчи тамакты гана ичүү керек. Каалоо жок болгон учурда өзүн мажбурлап ичүү бул туура эмес. Тамакты шашпай, майдалап, чайнап жутуу керек. Тамактануу учурунда китеп окуп, сүйлөп жана ачуулануу бул дагы зыяндуу болуп эсептелинет экен. Анан эң негизгиси тамакты муздаткычтан сырткары сактоо бул кооптуу болуп эсептелет. Эми бул балдар, силер тамак аш гигиенасы жана тамак суу системасынын ооруларынын алдын алууда эң негизги жалпы эрежелерди эске салып кетем. Акпай турган бөлмөдөн суу ичпегиле. Азыктануу гигиенасын жогоруда айтып кеткен, дайыма так сактагыла. Ошондой эле жугуштуу ичи карын оорулары менен ооруган адамдарды дароо бөлүп, пайдаланган идиш аяктарын, буюмдарын дезинфекциялоо керек. Чымын, таракан, келемиштерди жок кылуу керек. Тамактын алдында колду дайыма жууйбуз. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма берип кетейин. Үй тапшырмасы 52-параграф.
Ошондой эле силерге өз алдынча азыктануунун өздүк гигиеналык эрежелерин түзгүлө.